Экс-спикер Дастан Жумабеков алдыдагы шайлоого катышат. Жогорку Кеңештин экс-спикери Дастан Жумабеков алдыдагы парламенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жарыяланды. Дастан Жумабеков бир мандаттуу округдар боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөттү. Мурдагы спикер Талас облусундагы номер 20-Манас шайлоо округунан ат салышууга ниеттенүүдө. Шайлоо округдары боюнча шайлоого катышуу үчүн документтер 13-октябрда саат 18:00 чейин кабыл алынат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугунун финалына чыкты. Кечээ 4-октябрда Норвегиянын борборунун Осло шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 3-күндүк беттештери башталды. Бул дүйнө чемпиондугуна 62 кг салмакта катышкан Айсулуу Тыныбекова жарым финалда украиналык Илона менен кес келди. Айсулуу Тыныбекова биринчи бөлүк башталганда эле каршылаштардын артына 2 жолу өтүп 4 упай алды. Биринчи бөлүк 4-0 эсебинде кыргыз балбанынын пайдасында аяктады. Экинчи бөлүктө каршылаш Айсулуу Тыныбекованы килемден түртүп чыгып 1 упай алды. Беттеш 4-2 эсебинде жыйынтыкталды. Каршылаштын башкаруучусу дагы челлендж баскычын басты. Калктар видео кайталоону көрүп, кыргыз балбанына дагы 1 упай ыйгарды. Муну менен кыргыз балбаны дүйнө чемпиондугунун финалына чыкты. Айсулуу Тыныбекова жарым финалга беларустук Вероника Иванова аттуу балбан кызды жеңип чыккан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Энерго холдинг лимит сакталбаса кышында элге электр кубаты жетпей калышы мүмкүн. Кыргызстан аймактары электр кубатын пайдалануу лимитин сактабай жатканы электр жабдууларынын ишине жана электр кубатынын кышында элге үзгүлтүксүз берилишине таасир этиши мүмкүн. Бул тууралуу улуттук электр холдингинин маалымат кызматынан кабарлайт. Мекемеден апрелде министрлер кабинети калкты жана экономиканын тармактарын 2021-2022 жылдагы күз-кыш мезгилине даярдоо деп аталган токтомго кол койгонун эске салышты. Документте республиканын бардык аймактары үчүн электр энергиясын колдонуу жана анын кубаты боюнча эсептер бекитилип берилген эле, бирок ал сакталбай жатат деп айтылган маалыматта. Апрелден тарты августка чейин кыргызстандыктар 471 миллион киловатт-саат электр кубатын пайдаланып, лимиттен 14%га көбүрөөк жаккан. 3383,7 миллион киловатт-саат деген көлөмгө бекитилсе, учурда ал 3854,6 миллионго жеткен. Электр кубатын колдонуу лимитин сактоо энергетикалык жабдуулардын ишине жана андан тышкары жарыктын кышында элге үзгүлтүксүз берилишине таасир этиши мүмкүн деп эскертет Энерго холдинг. 3-октябрга карата токтоо суу сактагычында суунун көлөмү 12,3 миллиард куб метрди түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 3 миллиардка аз. Булак Назарnews.kg. Эл чындыкты билсин. Октябрь окуясынын 1 жылдыгы Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Президент Садыр Жапаров 2020 жылдагы октябрь окуясынын 1 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчынын кайрылуусун басма сөз кызматы бүгүн 5-октябрда таратты. Президенттин кайрылуусу өзгөртүүсүз жарыяланат. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калкым, 2020 жылдын 5-6 октябрында окуяларга 1 жыл толуп турат. Бул окуянын келип чыгуу себептери жөнүндө түрдүү пикир көз караштар айтылып келет. Сиздерге белгилүү болгондой, былтыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоодон мыйзам бузуулар менен өтүп, адилетсиздик орун алгандыгына байланыштуу шайлоочулардын наразычылыктары күчөп, шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы катуу коюлган. Бул талап көз учурунда жооп берилбегендиктен нааразы болгон элдин калың катмары бийликти угулатууга мажбур болгон. Мындай жагдайдын пайда болушуна Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2010 жылдагы редакциянын парламенттик президенттик башкаруу формасына өтүү деген тариздеги мамлекеттин кызыкчылыктарына туура келбеген өзгөртүүлөр себеп болду десем жаңылышпайм. Себеби 2010 жылдагы Конституциянын редакциясы пропорционалдуу шайлоо системасын киргизип, тилекке каршы шайлоолор жабык тизме менен өткөн. Бул система саясий коррупцияга жагымдуу шарттарды жараткан. Натыйжада саясий партиялардын лидерлери жабык тизмени кызылдай эле соодалап, шайлоодо добуштарды сатып алуу күчөгөн. Бул саясий коррупция андан ары уланып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүн түзүү укугуна ээ болгон парламенттик министрлик портфелдерди бөлүшүп, өкмөттү деги эле аткаруу бийлик бутагын өз алдынча иштөө мүмкүнчүлүгүн ажыратып талкалаган. Эл алдындагы жоопкерчилик дээрлик жоголгон. Парламент өкмөт болсо кайра парламентке түртү салып, президент эч нерсе болбогондой мамиле кылып отуруп, жоопкерчиликти эч бир бийлик бутак өзүнө алгысы келбей калган. Бардык бийлик бутактарынын легитимдүүлүгү күмөн жараткан абалга кептелген. Конституциянын биринчи эле беренесинде бийликтин ээси эл деген негизги принцип одоно бузулган. Ошентип эл менен бийликтин өз ара аракеттениши төмөндөп, нааразычылыктар өскөн. Саясий партиялар коомдун тигилже бул катмарынын кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн эмес, анын башында турган саналуу адамдардын гана кызыкчылыгын көздөп калган. Мындай адилетсиз түзүлүш эртеби кечпи кулайт эле. Акыры элдин башкы мүддөсү Конституция менен негизделип калган жоопкерчиликсиз бийликтин кетүүгө чейин жеткен. Андан тышкары коррупциянын пандемия шарттарында гүлдөшү да элдин кыжырдаануусун күчөткөн жана бийликке болгон ишенимин биротолуу жоготкон. Ошол күндөрү жарандык араздашуунун оту тутанып, мамлекеттин кыйрашын шарттайт деген кооптонуулар менен коштолуп, душмандары сүйүнүп, досторубуз күйүнүп турган. Бирок биздин акылман элибиз, даанышман журтубуз андай саясий чайкоочулуктан, чагымчылдыктан өзүн бийик кармарын көрсөттү. Октябрь окуялары тилекке каршы жоготуусуз өткөн жок. Нааразычылыкка чыккан эл адилетсиз
саясатка каршы туруп, өз жанын курмандыкка чалууга да даяр болуп калган эле. Учурдан пайдаланып курман болгон Үмүтбектин жана башка жабыр тарткандардын үй-бүлөлөрүнө таазим этип дагы бир жолу көңүл айтам. Андан кийин деле абалдан чыгуу элдин социалдык экономикалык муктаждыктарын ыраатка салып кетүү оңойго турган жок. Мамлекетибизде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн тез аранын ичинде тийиштүү чараларды көрүүгө туура келди. Чукул арада өлкөдөгү абалды мыйзамдуу жол менен турукташтырып, стабилдүүлүктү сактап кала алдык. Элдин талабы боюнча мурдагы бийлик отставкага кетти жана өлкө конституциясына белгилеген тартипте жаңы өкмөт түзүлдү. Бул 21-кылымдын башындагы Кыргызстанда болгон ири бурулуш окуялардын бири экенинде шек жок. Бул жеңиш жалпы Кыргызстан элинин жеңиши болду. Элдик бийлик кыска мезгил ичинде өлкөбүздө саясий жана социалдык туруктуулукту калыбына келтирди. Кыргыз Республикасынын жаңы бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт деген сандырак кептер четке кагылды. Бардык эл аралык милдеттенмелер буга чейинки эки жана көп тараптуу келишимдер менен макулдашуулар толугу менен аткарылууда. Урматтуу мекендештер, эң башкысы Кыргыз эли дагы бир жолу ар башка саясий окуяларга чагымчыл күчтөргө карабай өз ынтымагын өлкөнүн стабилдүүлүгүн баарынан жогору коерун далилдеп берди. Ал эми биздин алдыбызда аруу олуттуу жана аруу жооптуу милдеттер турду. Элдин талабын аткаруу максатында убадаланган конституциялык реформалар ишке ашырылды. Ал коомчулуктун кеңири катмарына ар бир тармак боюнча дас сыккан адистердин катышуусундагы көптөгөн талаш тартыштардын негизинде иштелип чыгып, бүткүл элдик добуш берүү аркылуу кабыл алынды. Эң негизгиси элдин мүдөөсү ишке ашып, конституциянын жаңы редакциясы илимпоздор, коомдук ишмерлер жана жалпы элдик талкуунун негизинде иштелип чыгып, 2021-жылы 11-апрелинде жалпы элдик референдумда колдоо тапты. 2021-жылдын 5-майында конституциянын жаңы редакциясы бекитилди. Октябрь окуяларынан кийин өлкө саясий, социалдык, экономикалык жактан оор абалга кептелген кез эле элдин колдоосу менен мамлекет башына келген адам катары мен чоң жоопкерчиликти мойнума алдым. Муну менен мен элге гана таянып, элге гана ишенип, элге гана кызмат кылуунун негизги багытым деп кабыл алдым. Себеби буга чейинки эгемен Кыргызстанда болуп өткөн революцияларда элдик демократиялык бийлик гана биздин улут болуп сакталып калышыбызды жана мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын чындалышын шарттары баарыбызга чоң сабак болду. Мыйзамдуулук, жоопкерчилик, ачык айкындуулук жана эң башкысы адилеттүүлүк гана элдин ишенимин кайтарып, өлкөбүздүн ынтымагы менен өнүгүүсүн кепилдей алары айкындалды. Урматтуу замандаштар, биздин мекендин өсүп өнүгүп гүлдөгөн мамлекет болууга бардык жагынан мүмкүнчүлүктөрү бар. Ага жараша кыргызстандыктар да татыктуу жашоого толук акылуу. Биз элибиздин жашоо деңгээлин көтөрүүгө, адилеттүү коом курууга багытталган жолубуздан тайбайбыз. Өлкөбүздүн асманы ар дайым ачык. Көп улуттуу элибизде ынтымак, сүйүктүү мамлекетибизде гүлдөп өнүгүү болсун. Эске салсак, 2020-жылдын 5-октябрда нааразы болгон саясий күчтөр эл алото аянтына чогулган. Алар 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Кечинде эл толкуп ак үй тарапка агылган. Күч түзүмдөрү көзөн жаш агызуучу газ, кулак тундуруучу гранаталарды колдонуп, аларды таратууга аракет кылган. Натыйжада 6-октябрга караган түнү эл ак үйдү басып алган. Мунун арты менен президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кулатылган. Ошол кезде легитимдүү бийлик аталган Жогорку Кеңеш Садыр Жапаровду премьер-министр кылып дайындады. Андан соң ал президенттин да милдетин аткарып жатты. Ал эми 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо өтүп, Жапаров өлкө башчылыгына келди. Бул Ак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.